саясий ачкачылыкка чыгууга чакырам. Биздин саясий ачкачылыкка кошулган. Саясий протест катарында ачкачылык жарыялады. Саясий ачкачылык жарыялаган. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү видеодо биз азыркы учурда коомчулуктун көңүл чордонунда турган өтө курч маселени саясий ачкачылыкты талкуулайбыз. Бул нааразычылыктын эң акыркы жана оор формасы. Анын себептери, кесепеттери тууралуу сөз кылабыз. Саясий ачкачылык бул абактагылардын жалгыз же акыркы нааразычылыгын билдирүүнүн экстремалдуу формасы болуп эсептелет. Ачкачылык жарыялоо аркылуу алар өздөрүнүн укуктарынын бузулгандыгын, адилетсиздикке кабылгандыгын же саясий маселелерге көңүл бурдурууну көздөшөт. Бул акциянын узактыгы бир нече күндөн же бир нече айга созулушу мүмкүн. Ачкачылык жарыялоонун алдында алар биринчи кезекте абактагы медициналык текшерүүдөн өтүп, андан соң кагаз түрүндө арыз жазып, тийиштүү органдарга өткөрүшөт. Арыз бекитилгенден кийин ачкачылык кармала баштайт. Эми мыйзамдын өзүнүн талаптары бар. Мыйзамдын талаптары боюнча жанагы үй бүлөлүү, көп балалуу, же болбосо кичинекей умуркай балдар болсо, же ден соолугуна байланыштуу болсо, албетте аны сот чечим кабыл алып, үй камагына деле чыгарып койгонго укугу бар да. Демек бул нерсеге жана адвокаттар аркылуу, жана башкалар туугандары кайрылыш керек деп эсептейм. Сот бул нерсени түшүнүк менен кабыл алыш керек. Эгерде чындап эле баягындай ден соолугуна өтө зыяндуу нерселер болуп аткан болсо, аны ошол барып үй камагына чыгарып, үй камагынын негизинде баягындай клиникаларда эс албадын жана ден соолугу чындоого мүмкүнчүлүктү түзүп бериш керек. Жана ошондой эле баягы жалгыз балалуу болуп калышы мүмкүн үй бүлөдө, анан бир топ көп балалуулар болуп калышы мүмкүн, аларды багыш керек, караш керек деген да маселе болуп калышы мүмкүн. Эгерде ошондойлор да болсо, анда сөзсүз түрдө биз үй камагын карашыбыз керек да. Эми булар дагы жөн эле ачкачылыкты жарыялашкан жок. Буюрса бүгүн просто мыйзам долбоорлор башка темадагы мыйзамдар болуп атат. Ошондуктан бул учур келгенде мен сөзсүз бул маселени көтөрөм. Азыр биз укук коргоо органдарынын иштерине кийлешкенге такыр мүмкүнчүлүк болбойт. Кийлешкенге да акыбыз дагы жок да. Ошон үчүн азыр ошолордун чечимдерин күтүп турганга туура келип атат. Бийликке мындай учурда бизде УПКда каралган, эгерде абдан ден соолуктары начарлап кетсе, анда ошол ооруканаларга чыгарып, карап, көңүл буруп ошентиш керек. Эми негизи көңүл бурдурайын деген бул акцияда. Ачкачылык кармагандарды этикалык жол менен мыйзам бузууларга жол бербей, кантип сактап калса болот? Мүмкүн эмес, себеби ачкачылык жүргүзүү чечимин кабыл алуу бул ар бир адамдын укугу. Ошондой эле ачкачылыкты токтотуу да ар бир адамдын укугу. Мындай жагдайда медициналык көзөмөл жана психологдордун жардамын сунуштоодон башка эч нерсе жүргүзө албайт. Мындай деп Кыргыз Республикасынын кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбору жана жазаларды аткаруу кызматынан комментарий беришти. Саясий ачкачылык дүйнөлүк тарыхта каршылык көрсөтүү максатында байма-бай колдонулуп келген. Анын эң белгилүү учурларынын бири 1917-жылы Ирландиянын түрмөлөрүндөгү саясий туткундардын ачкачылыгы болуп саналат. Алар Британиянын түрмөлөрүндөгү шарттарга каршы чыгып, ачкачылык жарыялашкан. 20-кылымда ачкачылык саясий күрөштүн маанилүү куралына айланган. Мисалы, Индияда Махатма Ганди Британиянын колониялык бийлигине каршы ачкачылык каршылыктарын колдонгон. Советтик Союз жана башка тоталитардык режимде ачкачылык саясий репрессияларга каршы түрмөдө отургандардын каршылык формасы болгон. Ал эми бүгүнкү күндө ачкачылык адам укуктары жана саясий көйгөйлөр боюнча көңүл буруу үчүн маанилүү каражат болуп калууда. Саясий ачкачылык бул нааразычылыктын радикалдуу, коркунучтуу, бирок натыйжалуулугу кепилденбеген ыкма. Анын этикалык жана стратегиялык жактарын, ошондой эле анын артында жашырылган мүмкүн болгон манипуляциялардын эске алуу маанилүү. Башка тынчтык жол менен чечим табуунун жолдору бар экендигин унутпашыбыз керек.